кызматкерлер өздері ремонт кылганда иштеринчи. Анан ошо ремонт кылып, ушул үйлөрдүн баары салынып атканда мен кандай башталганын баарын эсимде да. Алмашчан айткан эле баягы эгерде кызматкерлер үй салып берип атса, анан аларга кайра ремонт кылууга деп өзүнө берип койсок, бул кандай болуп калат деп анан ошо өзүнүн демилгеси болчу, баардыгында газ плитасы болсун, баардыгы ремонт менен болсун депчи. Кызматынан пайдаланды деп Ушул батирлер боюнча, как раз ушул батирлер боюнча мен иностранецтерге берген жокмун. Такыр биздин кызматта иштелген кызматкерлерге берилген жок аяктачы. Мен эмес да, ЖБК да. Эми ошонун баары кызматкерлер баардыгы тең ушул жерде жакшынакай жашап атат. Ар бир үй меники деле 3 жылга контракт түзүлгөн. Ордер да берилген эмес. 3 жылдан кийин ушул ведомство өзү продлевать этсе, узартса узатат, узатпаса анан көрөбүз. жашап атканыңызга канча болду? Жашап атканыма мына 3 жылдан өтүп калды. Демек сиз ким узатып кеткен да? Марат Закари. Убагы келе элек ошо 2016-жылда контракт түзүлдү да. Кайрат. Дамир Мусакеев азыр УКМКнын кызматкерлери үчүн атайын берилген батирине кирди. Кадимгидей элек бардыр, ашып ташыганда эле байдырым жок. Элдеттин эле мээлерим бар. Азыр Дамир Мусакеев өзү жашаган үйүнө алып кирди бизге. Канча бөлмөлүү? Бул 3 бөлмөлүү. Отоплениеси электрический. Ремонт ойнаса журналистами. Ремонт жасайбыз. 3 жылдан ашып калды. 2005-жылы сентябрда эле иштеген. Башка бөлмөлөрүндө отурду. Ошол жана батирлерди бөлүштүрүп атканда сиздер кызматынан пайдаланды деп айыпташканда, кимдер нааразы болуп келиштилер? Негизи эле ошого негиз эмне болгон ошентип айыпталган? Эми алар өздөрү мага издешкен да. Кандай бир кылмыш ишин таап чыккыла деген бир тапшырма түшкөн. Анан алар болгон ошол 9-кызматтагы оборотто кагаздардын баарын алып чыгышкан. Эмне кагаз, эмне кол койгон, кайсы приказга кол койгон. Эми баарын текшерип жыртылып калды, ушул күнгө чейин текшериш бар. Анан ошол именно ошо ЖБКнын чечимин көтөрүп чыгышты. ЖБКнын чечимине нааразы болгон убакта болсо анда мен кызматта отурганда арыз жазыш келди алар. Эч ким жазган жок. Алардын баарын прокуратурага чакырып, анан мамлекет тарабынан аларды жабырлануучу деп таап, эч кандай арыз болгон эмес экен. Өздөрү биринчи баягы кызматтык иликтөө жүргүзүп, менин үстүмө кызматтык иликтөөнүн негизинде ошону мыйзамсыз деп таап, прокуратуранын жанагы жабырлануучу деп ар бирин кол коюшкан. На русском можете повторить то же самое? Меня обвиняют по этому по уголовному делу, то, что я незаконно распределил квартиры. Как это все началось? Это началось то, что я ушел в 2018 году. Квартиры распределились в 16-17 года. И если тогда кто-то недоволен был, да, сотрудник, он пошел в прокуратуру с заявлением, обратился, что я незаконно распределяю квартиры. Такого уже не было. Я как только ушел, наверное, команда сверху была, что проверить, найти на меня что-нибудь, чтобы возбудить уголовное дело. И они все бумаги проверили, там, некоторые даже порвались уже бумаги. И служебное расследование провели центральный аппарат ГКНП. И якобы нашли, я незаконно там распределил, а на самом деле распределяют ЖБК. И в этом служебном расследовании они нашли около 15 человек пострадавших. И позвали, попросили расписаться. И по этому делу сейчас судебное разбирательство. Дамир, бүгүн сиз мүлктөрдү ачыктоо максатында бар мүмкүндүк көрсөтөм деп журналисттерди токтотуңуз. Ал аракетиңизге карабай эле бүгүн сизди кармап кете турган болсо, сиз коомчулукка айта турган сөзүңүз кайсы болот? Мен коомчулукка айтат элем, ак ийилет, бирок сынбайт. Мен кандай гана кыстоо болбосун, кандай гана баягы куугунтук болбосун баарын ачытайм.
ал мен өзім ушундай ушуга чейин ушул даражага жеткеним деле оңой колтон келген эмес. Кызматта иштеген балдардын баары билет менин мүнөзүмдү. Эми элге айтат элем, калыс гана болуп берсин. Калыс гана болуп берсин. Менде күнөө жок. Урдаган болсом, урдаган жерди көрсөтсүн. Коррупцияга малынган болсом, ошо коррупциялык схеманы көрсөтсүн. Бирөөдөн акча алган болсом, ошо акча берген кишини көрсөтсүн. Бирөөгө берген болсом, ошо алган кишини көрсөтсүн. Ошол. Опять-таки то же самое на русском. Я, например, если меня вдруг закроют, я не боюсь этого. Я знаю то, что это команда сверху. В любом случае они будут исполнять их приказ. Я виновен, не виновен, им это не интересует. Если я замешан в каких-то коррупционных делах, пускай мне покажут вот это дело. Именно в каких делах я замешан. Если я у кого-то взял деньги, пускай покажут, кто мне дал. Если я кому-нибудь дал деньги, пускай покажут, кому я дал. Башка мисалы биз коррупциялык айыпталган кызматкерлердин үйлөрүнөн көргөзүп алат жана оперативдик тасмаларда 30 000, 50 000 доллар сааттар, алтындар, башка акчалар үйлөрдө бар. Мен өзүмдүн сейфимди ачып деле көрсөтөйүн эми анчалык болуп калды. Сейфимди ачып көрсөтөйүн, бирок ал жакта ок атуучу куралдарым бар. Баардыгынын уруксаты менен. Анан ошол мамлекеттен алган медальдарым бар. Погондорум бар, тарых үчүн. Байлыгыңыз ошол, Байлыгым менин балдарым. Анан бийлик тарабынан заказ ошо мындай буйрук болгондо атасыз. Эмнеге буйрук бериш мүмкүн сизге? Эмнеге бийлик ушундай? Эми мен ойлоп жатам да, мен атайын кызматка бир какой-то тоскоолдукка кылып атат окшойм да. Анткени себеби мына бүгүнкү күндө Алмазбек Шашевичте 9-кызматтын кызматкерлери айтат да, ошо ГТМБ коопсуздугун капсылат да. Анан ошо кайтарып жаткан жигиттер, кызматкерлер, эми ал катардагы жоокерлер начальник эмес, алар устав боюнча баш ишкерик берген тапшырмасын аткарыш керек да. Анан мүмкүн алар берген, мен божомолум, андай болушу мүмкүнбү же мүмкүн эмес билбейм. Башка бир тапшырма берсе алардын аткарылышына мен тоскоолдук кылып аткан. Анткени ушул күнгө чейин ошо Алмаштын жашаган үйүн, иштеген жерин, болгон коопсуздугун ошо маалыматтык жаранынан болобу, ошо бизде штабта иштеген баардыгына көзөмөл кылганга аракет кылам мен. Маалымат чыкпасына, башка бир күчтөр кирип кетпешине. Мүмкүн ошол себептен мени ошо Алмазбек Шашеновдон алыстатып, жаман ойлору барбы деп ойлоп атам. Демек сиз экс-президенттин коопсуздугуна жооптуу. Мен бүгүнкү күндө кагаз түрүндө эчтеке жок, жооптумун деп, бирок мен өзүмдү ошо жооптумун деп сезем да. Жооптумун деп сезем. Наверное, давайте вопрос. Анан даже бул боюнча биз ошо февраль айында Дубайга барганда дагы ага чейин да бир оперативдик маалыматтар болгон. Эми мен кагаз түрүндө кайрыла албайм да. Ошо кагаз анан маалыматтарды ошо ГТМБга жеткирилген ал маалыматтар дагы. Бирок эч кандай бир алдын ала алып бир коопсуздугун күчтөнтөйүн деген ойда жок да. Эмне маалымат болгон? Эми ошо коопсуздугуна байланыштуу маалыматтар. Экс-президенттин коопсуздугу. Анан биз ошо Дубайга барганда дагы аркабыздан жүргөн фактылар болду. Алардын баары алардын өздөрүндө маалымат бар. Наверное, на русском языке вопрос такой. Про служебное жилье расскажите, пожалуйста, когда вы приобрели и так далее, кто ремонт делал? До этого, до 2005-2006 года, оказывается, тоже распределялись квартиры, но там без ремонта. Сотрудники сами, помощники без ремонта квартир сами делали. Потом вот эту информацию я довел Алмазбеку Шашевичу, то, что, оказывается, раньше выделялись квартиры без ремонта, от самоотдел. И Алмазбек Шашевич говорит, если мы выделяем квартиру, как бы помощь, да, как без ремонта, как они, с каких средств будут делать ремонт, чтобы они ощутили реальную помощь государству, это его инициатива была, все квартиры, чтобы выдавались с ремонтом. Я эту квартиру получил с ремонтом, со всеми дверями, я просто с мебелью зашел и живу до сих пор. Это 15-й год, сентябрь, я забыл, в августе месяце получил. Статус этого жилья? Статус этого жилья служебный. У меня и ордера нет, никаких юридических документов нет на это жилье. То есть
Вас могут в любой момент выселить сейчас приказом, да? Ну, я до пенсии дослужился в этой структуре. Если меня выгонят, я не знаю. Юридически неправильно. Ну, Все? Рахмат сізге. Наустикler. Все, сделаем потом. Қазір болса келетін енді болды. Өз алдына жасмадық деген қызмат аппараты. Келе, мама сөйледі, видео